Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар, көк бөрү сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Норус турнири кайда болот? Жогорку лигада канча команда катышат? Биринчи лига менен экинчи лиганын оюндары кандай болот деген суроолорго жооп таба аласыздар. Норус турниринин башталышына бир айдай гана убакыт калды. Командалар акырындап курамдарын түзүп жатышат. Буга чейин Норус турнири Ошто болот деп айтылып жаткан. Сага керектүүнүн баары. Senin erkinliğin, senin barlaşığın, senin tarifin, senin тура тандоң, senin номер 1 мобильдик операторың. Переходи на О. Дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчиси Канат Шабданбаев жогорку кеңештин жыйынында Ошто болоорун билдирген болчу. Бирок кече Көкбөрү федерациясы расмий маалымат жарыялап, бул сөздөрдү жокко чыгарды. Маалыматка ылайык, Норус элдик майрамына карата Норус турнири 2023 жылы Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарынын ат майданында өтмөкчү. Дагы бир маанилүү жаңылык. Федерация жогорку лигада 8 команда болот деген чечимин өзгөрттү. Маселе кайра каралып, 6 командалык форматка кайтып келишти. Натыйжада жогорку лигада төмөнкү командалар атсалышат. Сары Өзөн, Ынтымак, Достук, Алай, Акшумкар, Бакубат Талас. Эске салсак, Алатоо командасы буга чейин турнирге катышпаарын расмий билдирген. Быйыл биринчи лигада 12 команда болот. Квоталар төмөндөгүдөй бөлүшүлдү. Чүй, Талас жана Жалал Абад облустарынан 2ден команда катышса, Ысык Көл, Нарын, Ош, Баткен облустары жана Ош менен Бишкек шаарларынан 1ден команда катышат. 2ден квота алгандар Чучугулак тартуу менен аныкталды. Чучугулактын жыйынтыгында Жалал Абад, Чүй менен Таласка 2ден квота берилгени таң калышты. Бирок чындыгында бул облустарда командалар күчтүү экенин эске алсак, адилеттүү Чучугулак болгон деп тыянак чыгаралы. Ал эми 31 августка карата уюштурулган президенттин кубогу эл аралык масштабта өтүшү мүмкүн. Ага 12 мамлекеттен клубтар чакырылып, бул чемпиондор лигасы деп аталып, ага тек гана биринчи лиганын командалары катышары пландалып жатат. Дагы бир өтө жакшы жаңылык. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция быйыл Көкбөрү боюнча жогорку кеңештин кубогун уюштурууну демегелеп жатат. Булар ишке ашса, Көкбөрү өнүгүп жатат деп ишенимдүү айта алабыз. Көп жакшы пландар айтылып эле кала берет эмеспи. Бирок бул жолу бул ойлор ишке ашат деген ойдобуз. Сары Өзөн өзүнүн курамы менен чыга турган болууда. Башка клубка кеткен балдардын ордун толуктап, клуб күчтөнүп чыгууну максат койду. Клуб тууралуу ушул жумада Чүй федерациясы жыйын уюштуруп, толук маалыматты андан кийин беришет. Ошол эле учурда Акшумкар мурдагы курамы жана мурдагы жетекчилиги менен жогорку лигада ойношот.